Саламатсыңар балдар. Бүгүн мен силерге өзүмдүн жандуу тамгалар аттуу китебимден Уяттын күчү деген жомогумду окуп берейин. Уяттын күчү. Ушул эле ала тоонун бийик аскаларынын биринде бир акылдуу бүркүт жашаптыр. Анын эки балапаны болуптур. Алар ар дайым жем талашып, чукулдаша кетишчү экен. Эне бүркүт акыл айтса тыңшабай, экөө тең эси жок өсүптүр. Ыркы жок балапандарынын айынан кошуналары шумкар менен ителгиден уялган эне бүркүт ээн эркин да уча албай калыптыр. Бир күнү ал айланага карап отуруп, тарп издеген кузгунду көрүп калат да балапандарына минтип кайрылат. О, балапандарым, мындай келип, тиги жорunu карагылачы. Кана, ал кандай жор экен? Түртпө. Жок, өзүң түртпө. Деп бир туугандар энесинин жанынан да орун талаша кетишти. Алардын талашы бүткөндө гана эне бүркүт минтип сөзүн улады. Тиги чалгынчы жору. Ал эми наркы аскада болсо, калган жорулар конуп отурат. Андан ылдыйкылары кузгундар. Алардын ар бири өз ордун билет. Ошол учурда чалгынчы жору асманда 2-3 айланып, анан ылдыйлап учту. Анан жорулар, андан соң кузгундар учуп келип, төмөнкү сайда жаткан тарпка конушту. Бирок алар эмнегедир тарпка жакындап барышкан жок. Бирөөнү күтүп жатышкандай түр менен эки жакты карап коюшат. Бир кезде кайдандыр жайдандыр бир алп жору учуп келди. Ал канжардай курч тумшугу менен алгач тарптын көздөрүн оюп терисин тилди. Анан булчуң этин жеп тойду да калгандарын тигилерге таштап чыга берди. Бул көк жору. Ал келип тойгончо кузгун менен жорулар тарпка тийбейт. Анткени бардыгы көк жоруну сыйлайт. Көрдүңөр балдарым, тарпчылардын тартиби мына ушундай. Алар канчалык көп болсо да талашып тартышпай эле бири-бирине жол берип, ар дайым ынтымактуу жашайт, деди эне бүркүт балдарына. Аны укканда балапандар ойлонуп калышты. Өздөрүнүн тескери кылык жоруктары үчүн уялышты. Ошондон кийин алар чырдашканын да токтотту. Улуусу кичүүсүн сыйлап, кичүүсү улуусун урматтап, ынтымактуу боло башташты. Эне бүркүт көктө эркин учту. Эми шумкар менен ителги да алардын ынтымагына суктана карачы болду. Ошентип бүркүттү баштагыдай эле бардык канаттуулар сыйлап калды. Балдар, ар бир жомокту окуп үйрөнүү менен силер андан кандайдыр бир кызыктуу маалымат алып, кандайдыр бир жакшы нерселерди үйрөнүшүңөр керек. Ошондой жомоктор гана силерге пайдалуу болот. Ой жүгүртүү үчүн 4 суроо. Биринчи, жомоктун ички мазмунунда кыргыз элинин кандай макалы камтылган? Экинчи, таз жорулар менен кузгундар адептүүлүктүн кайсы түрүн көрсөттү? Үчүнчү, кандай адамдарды таз жору менен кузгунга салыштырган кыргыз элинин кандай лакаптарын билесиң? Төртүнчү, бул жомоктон сен кандай таасир алып, эмнени үйрөндүң? Бүгүнкү сабак ушуну менен аяктады. Саламатта калгыла балдар.